бир жыл мурун бир жакшы Татарстандан келген меймандар менен таанышып, ошол жерден бир келишим түзүп койгонбуз. Ошол жакта айтылган сөздөр иш жүзүнө ашып, бүгүнкү күндө буюрса ушул Татарстандан көчөттөрдү алып келдик. Этот проект не реализовывался почему-то. Я думал о Кыргызстане, влюбленный, но в тот момент мы познакомились с Эмилем, возникла вот эта идея, почему бы не попробовать посадить наши татарстанские деревья в таком красивом Кыргызстане. И вот слово за слово, потом загорелись Эмиль и я говорю, давайте сделаем такой шаг, что мы от нашего имени инициативу проявляем, что отправим 7,5 тысяч растений, а вы попробуйте его посадить. Ошол Гафел деген ишкананын жетекчиси бизге бекер. Баягы расмий тил айтып коет эмеспи, братский народ деп, ушул өзүбүздүн жакын туугандар ушундай бекер берип, жакшы колдоо көргөзүп атат. Андан тышкары булардын ою боюнча лаборатория ачканга булар мүмкүнчүлүктөр бар экен. Бияктан үрөндөрдү ошентип чыгарып отургузганга салым кошобуз деп атат. Бул менимче башталыш эле. Бир тыйын биз Кыргызстандан албай, өзү ушундай салым кошуп, биздин ушу тоолор мындай жаңылаш болбосун, ушу бизге жашылдандыруу болсун деп ушундай салым кошуп атат ушу жигит. Ушу жигитке да абдан чоң ыраазычылык айткым келет. Ошол учурда мына депутат Эмил Жамбырчиев жаш болсо да мына элин ойлоп, ушу президенттин программасы жашыл мурас бүт жанагы баарыбыз жарандар колдоп атканда, мына Эмилдин дагы мындай салымы чоң, анан көз карашы да ушундай жаш депутаттар бизге ушундай жакшынакай иштеп жардам берип атат да мамлекеттик ишке.